Талас шаарындагы Ноорuz майрамы Манас атанын айкелинин ачылышы менен башталды. Демөөрчүлөр жана Талас облусунун жалпы тургундары катышты. Айкөл Манастын айкели Талас шаарындагы борбордук аянттан орун алды. Эстеликтин жалпы бийиктиги алдындагы постаментин кошуп эсептегенде 12 метрге жетти. Айкелди алып келүүгө жана орнотууга Альянс Алтын өнүктүрүү фондунан 1 миллион 160 миң сом бөлүнгөн. Жаратылыштын жандалышы, күн менен түндүн теңделиши, катарлаш келген орозо майрам элибизге, журтубузга ачык асман, бакубат, барчылык, тоокчулук берсин. Ошону менен бирге бүгүнкү Талас шаарында ичинде биринчиден орнотулган Манас атабыздын айкелине Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги, анын ичинде Рахматов Сабир Нарымбекович, Исаков Жеңиш Исакович жана жалпы жааматы ушул айкелге турушуна өз салымын кошуп, терең кубанычта. Ошол айкелге жалпы 1 миллион 160 миң сом салым кошуп, ошол айкелдин постаментине алып келишине, орнотушуна ошол каражатты жумушады эле. Элибизге, баарыбызга ушул коюлган айкелибиздин максатын эң биринчисинен жаш өспүрүмдөргө жана элибизди, жерибизди коргогон жигиттерге өзүнүн тарыхын унутпасын деген дагы бир максат бар деп биз ишенебиз. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Жалпы наркы 8 миллион 700 миң сомду түзгөн айкел Темирлан Зарлыкбек уулу тарабынан Таласка белек катары берилди. Белгилей кетсек, ушул эле айкелдин көчүрмөлөрү буга чейин Туркиянын Стамбул жана Анкара шаарларында орнотулган.